эркекте мүмкүнчүлүк толтура. Ал просто ниетке жараша. Болду кызым, кылып берем деп кое турган болсо өзүн жол ачып атты ал жактан. То же самое аял менен деле. Иштин 90% чечилди. Ниетте. Ошол жерде уже кыз уже неме секирип, болду кызым, алып берем деп койсо, Жокто беш керек. жокто беш керек. То же самое аялга делечи, айтып атпайбы, мисалы, аялдын хотелкалары көп, аял тойбойт деп атышпайбы? Бул оправдание жөн элечи. Озуңан чыкканың алып берем деп туруп, аялыначы, аялын кубандыра бере турган болсочу, ниет кетти да. Ошол ниет кеткендиги үчүн көчөгө чыкканда Кудай анын берекесин көбөйтө баштайт. Бул закон, бул баягы истина деп коет, бул акыйкат илиминен алынган мындай закондор да. Алмаштыра албайбыз. Күндүн чыкканын алмаштыра албайбыз да биз туурабы? Күн чыгыштан чыгат да. 20 жылдан кийин батыштан чыгат десе ким ишенет ага? Ким ишенбейт? Ушул сыяктуу эле закон да булчу. Кандай кылып оправдание кыласыз? Не кыласыз? Шылтоону аялдарга төңкөп саласызбы? Баары бир келип, сиздин келип жолуңуз аялыңызга, кызыңызга, энеңизге келип байланат. Мындай аял кишилерге болгон щедрость.